Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Deniz Sak Intellektual TV kanalынын катталуучулары. Бүгүнкү азыркы менин видеом Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипов ыктыярчылар менен жолукту да. Бүгүн ушул жолугушуудан менде кандай пикирлер пайда болду, жолугушуу кандай өттү, ошол жөнүндө мен дагы өз көз караштарымды, өз пикирлеримди айтып коеюн деп чечтим. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Жаштарга рахмат. Коркпой, үркпөй бетине президенттин айтышты да. Ушул карантин мезгилинде курулбай калган ооруканалар жөнүндө, алынбай калган атайын каражаттар жөнүндө, кымбат дарылар жөнүндө, кымбаттаган уюштуруу иштеринде болуп жаткан чоң кемчиликтер жөнүндө президенттин бетине айтып, ошол нерсени талап кылышты. Анан дагы бир байкаган нерсе, бул жерде ошондой атайын мурдакыдай даярдалган жаштар эмес, ушул чыныгы ажал менен арбашып, ушул өлүм менен кармашып, жандары карайып турган жигиттердин, кыздардын сүйлөп жаткандыктары байкалып турду да бул жерде. Ошол эле докторлор өздөрү айта албаган проблемаларды ушулар аркылуу айттырып жиберишкен экен, айтышты. Мына ошол 14 күндүк вакытта иштеп чыккандан кийин айлыктарын өз мезгилинде албай, ошону дагы бир ай күтүп, ушундай кемчиликтердин болуп жаткандыгын, ошол эле ооруканалардын убагында салынбай калгандыгын, ошол эле башкы врачтардын ушул кыйынчылык кезде бетине айтып турса дагы враг народа, эл душманы болосуңар, президент ушинтип айтты деп камерага тартып туруп берген маскаларды дагы будамайлап, складка салып, өзүнүн администрациясында иштеген, кызыл зонадагы иштебеген, биякта отурган докторлорго берген фактыларды айтышып, аябай президенттен чоң талап кылышты жаштар. Жаштарды мынтип коет го өзү, баягы кыргызда макал бар. Асыл таштан, акыл жаштан деп. Ушул жаштардан абдан сонун акылдар кетти. Бул жерде бир гана өкүндүрө турган нерсе, ушул демилгени мамлекет колуна ала албай, ушул жаштарды туура башкара албай, ошол Бабур Төлбаев айтты. Кризис менеджер керек бул жерде. Ошол бүт координациялап жаштардын кыймылын бияка тияка деп тура турган ушундай бир менеджер, ушундай адам керек деп айтып жатат да бир уюштуруучу. Мына бизде премьер-министр өзүнүн бул ишке компетенттүү эместигин көрсөттү. Эгерде премьер-министр же болбосо ошол штабтын башчысы демилгени колго алып, туура ушунча жаштардын күчтөрү көп экен да, иштеп жатышат, мына көрүп жатабыз. Башка мамлекеттер таң калып жатышат, казактар деле, башкалар деле. Ушуларды уюштура турган мамлекеттик чиновниктер жоктугунан ошол Бабур Төлбаев кризис менеджер деп, жок дегенде сырттан бир менеджерди алалы, ушул нерсени кеч болуп электе дагы уюштуралы деп атат. Эми буга президент кандай көз карашта болот билбейм. Эгерде мен президенттин ордунда болгонумда, мына силер иштебегендиктен элдер ушинтип кризис менеджер деп талап кылып жатат деп туруп, премьер-министрди кетирип, андан башкаларын дагы мына вице-премьерин кетирип, ушуларды өзгөртүп, колунан келе турган адамдарга бийликти берип, ушул азыркы кезде ушундай бир чукул чараларды көрмөкмүн да. Эми президент кандай чара көрүп, кандай аракеттерге барат, аны дагы турмуш көрсөтөт. Президент буга чейин деле мурдакы премьер-министрлер менен жолуккан, мурдакы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен жолуккан, журналисттер менен дей койчу, ушундай кандайдыр бир пайда болгон же мурдакы болгон топтордун өкүлдөрү менен дайым эле жолугуп келе жатат. Ал эми жыйынтык болсо Черномырдин айтмакчы хотели лучше, получилось как всегда дегендей, жакшы эле нерсени каалайбыз, а болгону мурдакыдай кадимки эле баягы болуп жүргөндөгүдөй нерсе боло берет болуп калды да биздин турмушта. Анан дагы бир демилгечи ыктыярчы жигит айтып кетти. Ушундай сиз дагы эл менен иштешип, Facebook жана башка ушундай социалдык сеттерден чыгып, Саакашвили, Пашинян сыяктуу коомчулук менен
ел менен bir ачык сүйлөшүп иштесеңиз жакшы болот эле деп. Кана эми президент ошондой болуп чыгып, ар бир элдин сөзүн угуп, ошонун пикирине реакция кылып турса абдан жакшы болмок. Мына бүгүн дагы жаштар сүйлөп жатканда президент жазып отурду. Эми эртеге кандай каттуу талаптар болот, аны дагы турмуш көрсөтөт, достор. Анан дагы бир нерсе да мындай, биз эми Союздун кезинен тарбиясын алганбыз. Мисалы үчүн комсомол деген уюм бар эле да, коммунисттердин кичинекей иниси. Комсомолдон кийин анан коммунист көччү. Ошол жаштарды координациялап тура турган. Мына ошондой бизде комсомол сыяктуу жаштардын уюмунун жоктугу мамлекетте ушундай мен билбейт экенмин. Жаштар комитети деген барбы, жокпу? Менин оюмча андай агентство же бир министрлик эчтеке жок болуш керек. Мына көрдүңүздөрбү, биздин ушул мамлекет тарабынан кандай кетирилген, өкмөт тарабынан кетирилген упущение да, мындай кемчилик. Ушул жаштардын жалпы кыргыз жаштарын ары бери калчап мамлекеттин идеологиясын, саясатын жүргүзө турган, элдин кызыкчылыгын колдой турган бир уюм керек да. Анан эле мен бул партия, сен бул партия дешип эле партияга бөлүнүп алышкан. Ал эми жаштарга, ушул биздин келечегибиз болгон жаштарга атайын бир көз караш, бир көңүл буруу мамлекеттик деңгээлде, чоң деңгээлде көңүл буруунун жоктугу да. Мына бүгүнкү ушул жолугушууда ушул ыктыярчылардын баары эле ушул жаштар экен. Ушул жерде ошол эгерде ошондой агентство болуп, ошонун өкүлчүлүгү дагы отуруп, ушул эле жерде саламаттыкты сактоо министрлигинен өкүлдөр отуруп, мына ыктыярчылар айткылачы, буларга кандай пикирлериңер бар? Эмне кемчиликтерди кетип жатат? Эмне себептен тиги врач ушинтип маскаларды бербей койду, фамилиясын айтып, эртеңден баштап чараларды көргүлө деп президент ошондой. Бул ыктыярчылар азыр биздин бир үмүтүбүз болуп калды да. Мына интернеттерден көп көрүп жатабыз, ошол жаштардын демилгеси деген бир ыктыярчылардын тобу. Башкалар келбесе дагы ошол ыктыярчылар келишип, көчөдө жатып калган адамдарды дагы ыктыярчылар алып кетип, тез жардам машинасы, Боронов айткан, Боронов бүгүн дагы айтып атат, мынтип тиги убагында көрүнүш керек доктурга, кечигип калса болбойт экен, биздикилер ушу өлөргө бир күн, 2 күн калганда келип жатат деп. Эми кандай адамдар ушинтип каратып туруп калпты сүйлөйт, убагында көрүнбөк турсун, ошол бир күндүк өмүрү калган адамдарды дагы келгенде албай, айнектерин тыкылдатып зорго кирип атышпайбы? Бул жагын дагы айтыш керек да, ачык. Ушундай нерселер болуп жатат. Ошол нерселердин баардыгын айлыктан болобу, башкасынан болобу, жаштар бүгүн түзүк эле президентке жеткендей кылып айтты. Эми урматтуу Сооронбай Шарипович Жээнбеков тарабынан кандай жооп боло тургандыгын биз көрөбүз, турмуш көрсөтөт. Биз дагы деле ишенебиз президентке кандайдыр бир деңгээлде. Анткени ал киши дагы деле бийликте турат. Ошондуктан үмүт кылып туруп туралык, достор. Саламатта туруңуздар. Сиздер дагы ой пикирлериңиздерди билгизип коюңуздар.